Assalamu alaikum. Waalaikum salam wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Урматтуу кыргыз элинин урматтуу кыздар айым туугандар амансыздарбы? Бүгүн насип айылдарды көчө ыйларды кыдырып келдик. Аллахым берешендерди жакшы көрөт экен. Ушу берешендер туугандарыбыз үйүндө барлары берди. Аллах разы болсун. Көптү көрсө көл болот дегендей жакшы сыман болсо жыйынтыгын көрөбүз. Балдар иреттеп атат комиссияда. Анан жалпы элге кайырларым. Биз көчө кыдырганда үйүндө барлар болду, үйүндө жоктор болду. Ошого мындай кече бүгүн баскан көчөлөргө биз эртең баса албайбыз. Ошого көчө группалар мындай ынтымакташып кайдыгер карабай ушу мен берген 100 сом, 200 сом эмнеге жетмегеле дебестен балким жараткандан ошондон ажыр соолун үмүт кылып берсек, буюрса правильно болсо керек. Мусулман бир дене сыяктуу депчи. Мисалы башыбызда бир денебиз ооруганда бир мусулман бир тууганыбыз мына бүгүн сыноодо кабылып акчага муктаж болуп турат. Ошо Алла берген рызкыдан бөлүшүп ушу бир тууганыбызга 100 сом, 200 сомду ыра көрүп Алла бергенди бөлүшө турган болсо, бул бир тууганыбыз насип кылып сакайып жакшы болуп кете турган болсо, өзүбүздүн акыретибизге инвестиция болот эле, урматтуу элим. Ошого кайдыгер карабай көчө бүгүн үйүндө жоктор ошол иманка же болбосо көчө группаларга активисттер сураныч ушуну чогултуп сапатырмага жардам берип койсок. Ассаламу алейкум.